Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаменов агайыбыздын Ой өрүшү Кургазору китебинен кириш сөз. Бул китеп мугалимдер, ата-энелер, окуучулар, студенттер, журналисттер, жалпы эле Кургазорго кызыккандарга арналган китеп. Видео сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кириш сөз. Мектеп окуучулары, айрыкча айыл жергесиндеги айрым жаштардын Кургазорунун тарлыгы, чектелүүлүгү ойго салат. Таң калыштуу, парадокс. Информациянын кылымы, интернет доорунда жашасак да, окуучу студент жаштардын билим Кургазорунун тайкылыгы, ой өрүшүнүн төмөндүгү кейтет. Ой өрүшүнүн кеңдиги коомдо, турмушта, келечекте ар кайсы жагдайда адекваттуу туура жол таап, чыгармачылык менен окуп, иштеп, жашоого жардам берет. Мына ушуларды эске алып, Кургазорду өстүрүү багыттары жөнүндөгү схема жана макаланы 1997 жылы Билим баалуулугу китебинде алгач берип, көптөгөн илимий адабияттарды, булактарды үйрөнүп, системалаштыруунун негизинде жазып, жыйнап, эксперимент катары номер 3 гимназиянын окуучуларына ийрим сабак, лекция түрүндө өтүп келдим. Бул сабак лекциялардын окуучулардын ой өрүшүнө эң жакшы таасир бериши, кызыгуусун арттыруусу байкалды. 2003 жылдан баштап бул иримди сабактарды кесиптешим Батыров улантып келүүдө. Теманын аягында термин түшүнүктөр берилген. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул китеп мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге, бардык окурмандарга кыскача маалыматтык булак, далил, кошумча материал катары керектүү жыйнак. Олимпиадага, КВН, ЖРТга даярдануу үчүн конференция, конкурстарга даярданууга, суроо тапшырма түзүүгө эң жакшы каражат болуп эсептелет. Ар бир үй бүлөдө ата-эне балдары менен чогуу окуп, ой өрүшүн өстүрүүгө да таберик табылга. Түрдүү багытта иштеген жетекчилер, журналисттер, баяндамачылар үчүн да зарыл маалыматтарды тапса болот. Көп жылдап, иликтеп чогултулган материалдарыбыздан зарыл маалыматтарды алып, окууда, коомдо, турмушта пайдаланышыңыздарга ийгилик, эсендик каалап, Гапыр Мадаменов.